Şu topolongda aşı podvalda jattık biz. Birinci al taş uruş bulgun, kiyine mıltık atış bulgun, kiyine avtomat öttü, kiyine plamiyot, granat anşıldı oldu. Kolunu mallarda hem attı şeker. Üylerin içi cık mallar ölüp jıtat. Polni şolordu jıynap, olordu bir жерге aparıp küygüzüp, kömür. Eki bir tuğan özünün yolunu, yerini çeçe alбай турат. Же жалган bu. Bu mesele bu iki memleketin ortasındaki memlekette. Assalamu alaikum. Biz Batkendebиз. At arıtıp, jol karıtıp, ушунун заманбап тили менен айтканда, электромобиль унаанын электр зарядын иштетип, Оштон Баткенге келдик. Баткенге эмнеге келдик? Баткен билесиздер, кече жакында эле каргашалуу бир окуялар болуп, кошуна өлкөлөр менен жер талашып, ушундай чыр чатактар болуп, көпчүлүктүн жүрөгүн өйгөн, кыжалат кылган жер. Азыр Кудайга шүгүр ошол нерсе жок. Тынчтык, Баткен тынчтык шаары. Eki bir tuğan çeşi albaydı. Eki өлкөдө тура. Зато чечти. Şükür kılış gerek. Mana azır tınç. Жакшы уктайбыз. Мурда эртең кандай болот деп туруп ойдо болдук. Mana biz şu topolongda aşı podvalda jattık biz. Mana şu koşunanın podvalda şu kızımды alıp kaçıp kirgizip bu koляскада да мен муну таштап кете албайбыз. Şu evde bir 2 saat kap ettik. Бул үчүн биздин ата бабаларыбыз чоң эмгек кылган. Жана андан бери келгенде азыркы учурда дагы жетекчилерибиз акыркы чоң бир чечкиндүү кадамдарды, кызматтарды кылды. Бул границаны эки өлкөнүн границасын чечиш бул өтө кыйын. Себеби дегенде эки бир тууган өзүнүн жолуну, жерини чече албай турат. Же жалган бу. Бул маселе бул эки мамлекеттин ортосундагы мамлекет. Аласа берилсе, кылбаса тынчтык жол менен эч качан чечилбейт эле балдар. Чоң рахмат. Биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич, Ташиевтерге рахмат. Буга эми дух керек да. Мана азыр биз чегараны көрүп турабыз. Биздин жетекчилик мамлекет башчыларыбыз дагы ушул чегара маселесине чекит коюлуп, мана тосулду азыр биз чегаранын четинде турабыз. Ар жагы Тажикстан. Чоң Дориям олар менен барып, мамиле кылып, тил табышып, сүйлөшүп, бере турган жерди берип, ала турган жерди алып, эми элдер сүйлөй берет да, биздики кетти. Алар дагы каалабайт. Жерин берип коюшка. Алар дагы элдери айтып жатат. Себеби biz бүт эле Кыргызстанга өтүп кетти деп. Биз дагы элдер айтып жатат. Бүт эле Тажикстанга өтүп кетти деп. Бул Аллага шүкүрлөр кылыш керек. Мана жашап атабыз. Жаннаттай жерибиз. Шүгүр кылып мана тынчылыкта. Эме Санжар саясатташып кетти деген ой болбосун, анткени динибиз адамдын кылган жакшылыгын баалоого буйрат. Пайгамбарыбыз айткан: "Омаллам яшкурин нас олам яшкурилла". Ким адамдын кылган жакшылыктарын билбесе, жакшылыктарын баалай албаса, бул Аллах Тааланын жакшылыгын билбейт. Ошого аздыр көптүр кылган кызматтарын өзүңүздөр билесиздер. Биз муну баалашыбыз керек. 30 жылда чечилбеген маселени ушу 3 жыл 4 жылда чечип койду да. Чегаралар чечилип, тосулуп, эл бир тынчтыкта жашап калды да. Булардын салымы өтө чоң. Şu sentrде ортодон көчө кеткен, көчөнүн арагы Тажик, бул жагы Кыргыз, анан кийин нары барганда бир Кыргыз, бир Тажик шахмат болуп жашап калганда, азыр эми чыныгы мана кече граница бөлүнгөндөн кийин Тажик жарандары башка жака кетти. Бул жак бардыгы Кыргызстанга калды. Кошуна канчалык жакшына кошуна болсо деле талаша турган нерсе болсо, бул көйгөй талаша берет. Эң эле жакшы сүйүнтө турган нерсе, талаша турган эчтеке калган жок. Жерлер, чегара аннык белгиленип, тосмолор тосулган. Тынч эл үчүн тынчтык бул ыймандын тароосуна себепчи болот. Ошого жакшы кабарлар менен сиздер менен кабарлашабыз. Атым Санжарбек Чалланов. Мынеки чечилди, мындай тикен зымдар менен тосулду. Чыгымына, келишпестиктин айынан кээ бир ынжыктарга чыдап болсо дагы чечилип, алхамдулилля мына тынчтык орноду. Мына бул үйлөр биздин кошунанын үйлөрү. Тажикстандын элинин үйү, бул жагы Кыргызстан. Тажикстанбы? Машалла. Салам алейкум, Кыргызстан. Бул чегара. Агабыз Тажикстандык. Не дейсиз? Бул Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы. Пайгамбарыбыз айткан, ар бир падышанын чегарасы бар. Ал мааниси ар бир өлкөнүн
чек арасы бар. Мындан биягы бизге карайт, андан аягы наркыларга карайт. Жана ошол чек арадан өткөнгө болбойт. Азыр биз саламдаштык Тажикстандык бир тууганыбыз мененчи. Бирок өткөнгө болот. Өтүш үчүн өзүнүн өткөрүү пунктунан өтүш керек. Ошондой эле бул чек араны мисал кылып айткан хималлах махариму. Аллах тааланын чек арасы Аллах тыюу салган арам нерселер деген. Мисалы аракты арам кылды, зынаны арам кылды, сүткорлукту арам кылды. Ким ошону кылса, бул чек араны бузуп өткөн сыяктуу эле да. Азыр мына чек араны бир жакшынакай кылып, Кыргызстан канча расходторду кетирип, канча чыгымдар кылып жасады. Нар жагы Тажикстандын чек арасы турат. Мен ушуну бузуп өткөн болсом, бир нерселер мен кескилеп, мен жоопко тартылам. Ошол сыяктуу Аллах таала чек араны койгон. Сен арам жебе. Сен бузукулук кылба. Ким ошону кылса, бул жараткан Аллах тааланын чек арасын бузуп өткөн болот. Мунун бузуп өткөндүгү себептүү жазаны Аллах таала берет. Ошондуктан айта турган нерсебиз Аллахтын чек арасын бузбагыла. Негизи эле жалпы эле чек араны бузбагыла, өзгөчө Аллахтын чек арасын бузбагыла. Анткени Аллах таала инналлах шадидул иқаб. Аллах таала өтө катты газап берет. Чек араны бузбайбыз, эрежени сактайбыз. Биз кайсы мамлекет болбосун достукта жашашыбыз керек. Анткени биз 3000 жылдык тарыхы бар мыкты кыргыз элибиз. Көп улуттуу мамлекетпиз. Башка улуттарда сыйлап, ынтымакта жашашыбыз керек. Мана Тажикстанды карап коюңуздар, кандай жапжашыл болуп, сонун болуп турушат. Үйлөрү, бактары. Гранатомет менен аттым мына жактарга келип түштү. Гранатомет полный демелер, полный шүйелерге келип түштү. Бир 2 сааттан кийин МЧС келди. МЧС келип туруп анан балдар сексекин алып барып, качып анан барып машинеге МЧСтин машинесине салды. Ошондой ham дам только аксакалдар гана чыксын деди. Аялдар, жаштар бардыгы калсын деди. Жаштар шу жерде коргош керек деп туруп анан жаштарды калтырды. Анан мен кызымды чыныгы кызымды алып барышым керек да. Кызымды алып бардым да анан коляска менен шөнтүп анан качып жашадык да. Чыныгы малык алыбыз ушундай эле калып кетти. Короодо кандай калды, шондой калды. Бир 2-3 күн өткөндөн кийин келип туруп мен өзүм ветеринармын. Келип анан кийин ол мына Аксай деген айылда полный малдарды ham атты чыгат. Үйлөрүнүн ичи жык, малдар өлүп жатат. Полный шолорду жыйнап, олорду бир жерге апарып күйгүзүп, көмүп, ошентип деме кылып анан Бир убакыттарда мынул жол коркунучтуу жол болгон. Анткени эмне болсо дагы тынчтык болуш керек. Бул жерден өтүү өзүнчө бир ажал болгон. Мынакей азыр тынчтык турат. Эми насип кылса кыяматка чейин тынчтык болот. Тынчтыкка салым кошкондордон Аллах разы болсун. Пайгамбарыбыздын айткан сөзү бар. Мен бата фи сирбихи. Ким өзүнүн жата турган жеринде, тагыраак айтканда өзүнүн спальнисинде, үйүндө уктаган болсо, жана ал ойгонгондо муафали жасадихи, ден соолугу сак болгон болсо, жана бир күндүк азык тамак болгон болсо, вакат хизат хиязы дуния деген ал адам бүтүн дүйнөнү ээлеп алыптыр деп. Бардык нерсе анык экен деп. Өзү Аллахтын берген неаматтарынын эң чоңу бул тынчтык. Гүлжигит Кадырбековдун айткан бир сөзү бар. Жети дубанга барып келген болсоң, ошол эл менен курсан болосуң деген. Биздин Кыргызстаныбыздагы 7 област, ошолордун бирөөсү Баткен. Биз ушул жерге келдик, элдер менен сүйлөшүп, тамагы ашын жеп, дос болгондугу себептүү бул элдин артыкчылык жактарын дагы билебиз. Жалпы мусулмандарга кушкабар, жалпы элибизге, жерибизге кушкабар, жалпы биздин мекендештерибизге кушкабар. Биздин элибизде мына ушундай тынчтык. Барыңыздарга белгилүү болгон тынчтыкты мен силерге бир көрсөткүз келди. Бул жагы Тажикстан, ал эми бул жагы Кыргызстан. Ушул Көкташта биздин ата бабалар жашап келген. Мурда өтө кыйын абалда болгон да чек арада. Күнүгө болбосо ham ушу жыл сайын ушу жер талаш, суу талаш дегендей бири-бири менен элдер уруша кетишип, балдар дагы Тажикстандын бир 60 кожолугу биз менен бирге бир айылда жашап калганбыз да. Бир суу ичип, бардыгыбыз бирге жашап шеетте чоңоюп, кече ушу тополоңдон кийин мына Аллага миң мертебе шүгүр чек аралар чечилип, жашоо бир аз жакшы болуп, тынчтык болуп калды. Эч бир мындай талаш тартыш жок. бир эле Көкташ эмес. Чыныгы Кыргызстан боюнча мана чек аранын чечилгенин себеби өтө кубанычтуу элдер үчүн. Мана азыр дүйнө жүзүндө кандай уруштар болуп жатат. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Мана азыркы уруштар мурдагыдай болбойт. Азыр эми мына дрон деген нерселер чыкты. Мурун эми биринчи биз автомат неме менен таш уруштан башталган. Уруштар мана шу Көкташта. Биринчи ал таш уруш болгон, кийин мылтык атыш болгон,
Kийинен автоматка өттү. Кийинен пулемет, гранат ушундай болду да. Азыркы мезгилде, азыр илим өнүккөн мезгилде бул Кудайга шүгүр кылабыз. Мана азыр шүгүр тойлор болуп жатат. Үйлөр салынып жатат. Президенттердин демелери мана чек-араларга жакшы ишканалар курулуп жатат. Элдердин пенсияларын көтөрүп жатат. Мана азыр медиктердикини ham көтөрдү. Бардыгы мугалимдердикини көтөрдү. Эми булар эле коррупция кылбай жакшы иштеселер, илим алса, жаш балдарыбыз илим алып жакшы аалым балдарыбыз чыкса, ошого тилектешбиз дейбиз. Шүкүр дейбиз Алланын берген нематларга. Мындай агаларыбыз бар экен. Ушундай патриот, мекенчил. Кандай бир кыйынчылыктар, каргашал окуя болсо дагы өз үйүн таштабастан, кичине акчага алданып сатып жибербестен ушул жерде калган, насип кылса тынчтык болор. Муну бул азыркы бүгүн биз курсан болуп аткан тынчтык, чек-аралар чечилгени ham мындай адамдардын туруктуулугу дуасы менен болуп эсептелет. Аллах разы болсун сиздергечи. Разаков көчүрүп алып келип, ушул бери чек-араларга жайгаштырганда бардык элди. Ошол элде тоо деле бул. Тоуда дегенде биз мына шу Керевшин деп коет, Кишемиш деп коет. Бардык элди алып келип түшүрүп, мисалы Лейлеке, Достук айылы, Арка деп коет, 60 жылдык, Кулунду, бизде Кызылбел деп коет, Кабыт деп коет. Мына Миңөрүк, Миңбулак, Самаркандек бардык шу жерлерге жайгаштырды да бизди. Жайгаштырган жерде жашап эми шу мурда эми жакшы эле жашап турганбыз элдер бири-бири менен. Той мареке бирге болгон. бирге болгон. Мисалы келип кетип, Мана мана кече кийин мезгилде эми эл провокация болду, эл көбөйдү. кадимгидей тойлорго барып, базарыбыз бир эле. Базарга барат элек Тажикстанга. Алар буяка келчү эле. Лейлек менен Баткенди байланыштырып турган айыл Көкташ айылы да. Ата бабабыз жашап келген жер да бейт. Эч качан шу туулуп өскөн жериңди ташап кете албайсың да. Туулуп өскөн жердин тупурагы алтын дегендей да. Шу жерде жашагайбыз, шу жерде жашайбыз. Биздин балдардын келечеги да бул. Биз бардыгы менен ынтымакта жашайлы. Ошондуктан мен достук жөнүндө тажик тилинде бир жакшы 4 сабырым бар эле айтып коеюн. Чихасыл гер хазаран гүл, дамати ясат бахар аят. Мара чумбодыгер автода аст, инхачкар аят. Диламра, багы бостан, хошнами аят. Магар вақтеки жамимай дармион аранду, сарве даркенар аят. Биз Имам Али Шариповичтин эли менен ушундай бир ынтымак жашаганды Аллах Таалам бизге насип кылсын. Эгер падышалар ынтымак болсо, эли тынчтыкта жашайт, амандыкта жашайт. Биз ошону каалайбыз. Кудайым бардыгыбызга тынчтыкты берсин, амандыкты берсин. Денибиз сак, өмүрлөрү узак болуп, кайсы улут болбосун төгөрөгүздө ынтымакчылыкта жашоону бизге Аллах Таалам насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.